Bulardan asılğanında benim çaçım. Benim başım. Eğer benim çaçım uşunda bolup kalbaganda buların konserti bolbay kalат da. Салам Суперкечи порталынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Ордолу Ош шаарындабыз. Элибизге аттын кашкасындай таанымал куудул кино актер Жамбыл Камчиев агабыздын үйүндө коноктобуз. Биз бүгүн сиздерге Жамбыл агабыздын үйүн көрсөтүп бермекчибиз. Азыр алгач иш бөлмөсүнө келдик. Жүрүңүздөр, кирип чыгалы. Саламатсызбы Жамбыл агай, кандайсыз? Gülzada, rahmat. Bir yer mınday эле. Biz bir жерден кымбат баалуу офистерден арендаға алсак деле болмок. Бирок анын бардыгы акчада. Ошон үчүн бу жерге биз аппаратураларды, костюмдарды, реквизиттерди коебуз. Бу жерде китептерибиз, компьютерлер мындай костюмдар турат. Анан кеч калганда менин артисттерим мына жерге кирип жатып алышат да. Бул аркада сиздин эски афишаларыңыз окшойт, э? Бул эски афишалар. Биз ошо биринчи аралаш болуп чыккандагы афишалар да бар да бу жерде. Күнүңүздүн көп бөлүгү айтор ушул жерде өтөт, э? Günüm көп учурда ошол жерде болом. Анын себеби бирге рахмандар келет, башка кудулдар да келишет. Анан биз ошол жерден топтолуп алып чакан концерттерге барабыз да. Мисалы курортко барабыз, тиерде немелерге барабыз, жана Мамакейт деген санатория бар, ошол жерге барабыз. Анан айылдарга концерт коебуз. Анча-мынча майда шилүү концерт. Ошондо ошол жерден даярданып, афишаларды алып, билеттерди алып, анан аппараттарды жүктөп алып кетебиз да. Мо шляпаны аябай көп кийет окшойсуз агай сиз. Мындай баш кийим бар, Мальчик деген эме го. Бул алги немеге жакшы да. Суукта. Жок, суукта эмес. Бул интермедиялар ойногонго. Бул жакта формаларыңыз барбы? Мушунун ичинде мындай формалар, мындай калпактар бар, мунун эмеси да. Бул ар бир реквизит да булчу. Оскарды кайсынан алдыңыз? Оскарды утуп алганмын да. Бул бир ресторан бар экен, Оскар деген. Анан ошол жерде бир жакшы оюн тамаша көрсөтсөм, анан чоң бар экен, чоң алсам, мага бериңиз десем, жок, мына кичээсин бирөө алып кетиңиз деди. Мачо деген фильмге тартылгандан кийин тартып аткан жигит өзү да катышкан да. Анан киноңуз бизге аябай жакты, фильмиңиз. Сиз башка ролдо ойнопсуз деди дагы, ошондо муну беришти да мага. Жамбыл байке, канча музыкалык аспапта колдонотосуз? Мен мандолин ойнойм. Жаштыгымда ошо мектепте үйрөнгөн экенмин. Анан мынау асатаякты ойнойм, балдар менен жарамадан айтканда ойнойбуз. Үчөө эле бирөөсүн калтыр. До, ре, ми деп ойнойт элек да. Анан үчүнчү дагы бир инструментте ойнойм. Ал башкалардын нервинде ойнойм да. Ошо үчүнчү. Көбүрөөк кайсынысын ойнойсуз? Көбүнчө нервде ойнойм. Анда үйгө барып көрсөтөйүн. Үйдөгү мына жердеги стройкаларымда көрсөтөйүн. Мынау дарбаза, бул өзүм курдум да мына. Бул жерге неме болот? Арка курулат. Ош кино продакшн деп тартылат, аяктан көчөдөн көрүнөт да кийин. Мол өнөр-канаңызды дагы өзүңүз салгансыз? Мында өзүм салып, өзүмдүн проектим булар. 9 жыл квартирада жашап, 17 жол квартира алмаштырып, анан кийин ушул жерге келип токтогом да. Жүрүңүз эми үйүңүзгө кирели. Мынау айтмакчы, мынау менин машинам. Бул машинада Күмөндөр, Келдибек Ниязов, Абдылда Рахман болуп неме гастролдоп жүргөнбүз да. Мына бул жерде ошо 91-жылдан бери жашайм да. Анан бу жерде жүзүм өзүнөн өзү өнүп чыккан жүзүм. Ошону бапестеп ушундай карап, мынау неберемдин машинасы неме тайын жасап берген экен. Мынау жерде мен өзүм курдум да, мынау ошо. Өзүм курдум. Анан балдарым дагы отказ кылышты. Бир кантип стройка болот, кантип дуба урасыз деп. Анан мен өзүм жалгыз курдум. Байбичем Раматылык өзү мындай жардам берип турду. Эми жүр, мына жакта мен өздөштүрүп аткан жерлерди да көрсөтөйүн. Мынау
жерде Агай кечиресиз, микрофонго карап сүйлөйсүзбү? берсең мына микрофонду. Мына жерде жерди өздөштүрдүм да. Анын көкчөбү жаңа Америкадагыдай көкчөккө жатып ойнойлу жайында деп калдым да. Анан бул бүтпөй калган баням. Анан эми могу жерге очок баягындай аш тойлордо очок керек экен да. Ушул жака көчүрдүк очокту. Анан бу жерде суу да эле бар, бардыгы бар. Анан мынабу бул жөөктөрдө помидор, болгарский, анан баклажан ушуларды эгип койдум да. Бул жакта агай кечиресиз, афишаңызды көрүп атабыз да. Бул афиша илгерки афишам да. О 50ге чыккандагы афишам. Шайлоолордо баягы партиялардын баннерлери кийин ошентип колдонулат десе, неме артисттерге деле ушундай афишасы колдонулат экен да. Ушундай жакшы да. Тиги жакта дагы үстүн жаап койгом, тиги сөөрү, чарпаянын немеси жабылып турат да, жамгыр тийбей. Неме о жерде көбүнчө инилерим, балдарым чыгып алышып шахмат ойношот тиги жерде жайында. Жакшы, мал чарбачылыгы менен да. Анан бу жерде койкона мына, тиги койкона, тиги чөпкона үстүндөгүсү, экинчи этажда. Ушул неметтим, азыр койлорум жатышат барды. Тойгон го анча көрүнбөйт. Эми азыр сага мына жашаган жеримди көрсөтүп коеюн. Мына жерде Кайсы бөлмөңүздөн баштайсыз? мына биринчи мына бөлмөдө ошум жатам, турам дегендей. Менин компьютерим, анча-мынча нерселер жазганга туура келет. Кээде сотку иштебей калганда ошо компьютер аркылуу чыгабыз немеге, интернетке. Анан бул диван, мындай сөз бар го, диванный эксперти деген. Ошо жерде эмнеде отуруп алып жаза беребиз любой темадачы. Бажыгы жетет. Анан намаз окуйм. Багымда сөз окуйм, анан калгандарынын мүмкүнчүлүгүмө жараша окуйм. Анан бу жерде Аллахтын 99 аты бар, аты жазылган. Өзү меники эде 3 комнат, мына контрамарка менен жасайт. Бул бөлмө кимдики? Уулум келинчегим менен. Анан бу жерде мына коридордон контрамаркага от жагабыз. Bir gün jaksak 3 gün ысыйт. 3 комнатка тең. Тияка дагы, бери коридорго дагы, спальняга дагы жылуу өтө берет да. Эми мына кухняны көрсөтөйүн. Сексени өзүбүз курганбыз. Мына печке бар болчу. Бу жерде отуруп чай ичебиз. Мындай үй бүлө менен. Анан анча-мынча жакындан жалгыз жарым конокке түшүрүп отурат. Анан көп болуп кетсе тияка алып келем ушундай. Бул жерге тамак жасайт. Берден тамак жасаса да жөн эле от жагып, чай кайнай берет бердин эмелери. Буга күндө жагат элек да, кышындасычы. Буга көмүр жагылат негизинен. Тигиге газ менен дагы, көмүр менен дагы. Алмак салмак да эми. Кайсынысы ыңгайлуу болсо ошо. Силерден келет деп атайын, күчүм жетишинче базарга чуркап барып даярдадык мынандай неме. Чоң рахмат. Келип чыгып мындан чайдан ос ичсеңер, нампандан, да? Келе. Кеңиз анда чай үстүндө баарлашалы. Агай, бул үйдө сиз кимдер менен чогуу турасыз? Бул балдарыңыз? Үй бүлө менен турчумун. Анан бу жерде байбичем 2 жыл болду. Бул да өтүп кетти. Азыр 2 уул, 2 кызым, анан 8 неберем бар. Анан ушул үйдү ушул чыгармачылыктан тапкан эле каражатыңызга алгансызбы? Жок, муну Союздун малында мен маданият үйүндө иштегем да, шаардык маданият үйүндө. Анан ошондо кезекке туруп, шаардык жалпы кезекке туруп,
ошо жалпы кезекке турган учурда учредитим жетейин дегенде союз таркап кетти. Ошол таркап аткан учурда бир аскерлердин үйлөрү болгон да. Ошо аскери адамдардын үйлөрүн немеге мэрияга өткөргөндө аны ошондо мага беришкен горкомдончу. Учредитим жеткен. Ошондо очередке турганда андан кийин бекер берилген, сиздерге? Ооба. Анан кийин приватизация болду 94-жылы. Ошондо 37 сом төлөп, анан 34 сом төлөп биротоло өзүм алдым да. Аны ошону атам сурап атпайбы, раматлык. Бул үйдү канча калдың балам деп. Деле 37 сомго приватизация кылып алдым. Бул меники болду десем, атам отурайын, мамлекетти жок кылыпсыңар деди. Ошон үчүн согуштук беле деп. Немистер менен ушун үчүн согуштук беле деди да. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык? Чыгармачылыгымда мен өзүм бу жерде жашайм, бирок Жалал-Абадтагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда иштейм. Катта иштейсиз? Мен бир жумада бир жолу, бир айда эки жолу ушундай барып турам да. Чыгармачыл адамдар ушу баягы эл менен чогуу аралашып, чогуу жүрүп эми бир ордунда отура албайт дешет да. Анан гастролдорду сагындыңызбы? Ооба да. Азыр мына пандемия болгондугуна байланыштуу гастролдор токтоп атпайбы? Мен азыр түшүмдө күндө эле гастролдо жүрөм. Күлө турган нерселерди айтайын. Гастролдо кой сойду, күндүз дагы кой эт жегенбиз немеде, түштө бирөө сойгон да. Анан кечкурун концерттен кийин да союшту да. Акталайым тоолуу айда эт бир кыйлада бушат экен. Анан түнкү саат 4-тө бушсаң, 4-төн баягы жеп атабыз. Ага чейин арагы чилбейт. Кымыз ичсе болот, бозо ичсе болот. Эртең менин артисттерим ичсе, эртең концертке чыкпай калышы мүмкүн. Дедим дагы, ичилбей койдум барын. Анан эми эт жеп бүткөндөн кийин бата берип коюңуз деди да. Анан улуусу сиз экенсиз, артисттердин улуусу. Сиз бата бериңиз деди. Болтур аш бергенге баш берсин, узун өмүр жаш берсин, тапканыңар жакшылыктар буйрсун, Кудайым кокустук баладан жалган жарадан сактасын, майрамдарда, тойлордо, жакшылыктарда чогуу болойлу, умин дейм деп, ушуну алып эйил депмин да. Анан тигилер кыйрап калышты. Булар ичет болчу, силер билбей аттыңар деп бир аксакал айтып атпайбы? Мен ичпем, просто чисто машинально адаштым дедим да. Сиздин чыгармачылыкка аралашканыңызга мынакей ар жак бер жак 40 жыл болду да. Анан оңбогондо эле эмгек сиңирип койдуңуз маданиятка дейт. Анан ушул наам сыйлык жагынанчы сиз ошол өзүңүз документ тапшырып, ушундай аракет кылып көрдүңүз беле? Акайтын оғанда бир балдар менен кошулуп тапшырганбыз, ошо ойдон калып кеткен. Анан мен кийин аракет кылбадым. Бир мындай секрет бар да. Эгер наам алган болсом, мен президент менен көрүшүп, аны менен учурашып, болуп мындан ары сиз менен сиздин идеяңызды ишке ашырам деп мен сөз берем да уже. Анан уже сүйлөгөнгө болбойт. Кемчиликтерин айтпаш керек анда. Азыр мен эркинмин да. Себеби мен наам алган эмесмин. Мени азыр Италияда эл тааныйт. Анан дагы мага эмне кереги бар дейм да. Кээ бир эл артисттер бар, эл тааныбайт бирок. Себеби алар мындай өздөрүнүн оюн толук айта албайт да, элге чыгыпчы. Мамлекет тарабынан дагы сунушталган эмес сизге? Жок. Анан агай айтсаңыздар, ошол биздин кыргыз маданиятынын абалы мындан 20 жыл мурда кандай эле да, азыр кандай да? Олуттуу өзгөрүү болгон жок. Тескерисинче театрлар өчтү. Театрларда азыр премьера жок. Театрларда ушу мындай жакшы ойногон актерлор дагы азайды дейм да. Себеби актерлор канчалык премьералар көп болуп, жакшы спектакльлер болсо, аны ачылат да. Анан бүгүнкү күндүн проблемасын ойнош керек да аларчы. Ошону ойнобогондугу үчүн, бүгүнкү күндүн проблемасын айтпагандыгы үчүн театрларга эл барбай койду. Бүгүн азыр мигрант болуп кетти. Мына элдин жарымы. Мына ушулар жөнүндө кино, спектакль ойносо болот. Биз азыр ура деп эле барып 3 жолу ак үйдө талкууладык. Мына ушул жөнүндө
спектакль койсо трагикомедия да болчу. Мына ушундай нерсе болбогондугу үчүн ушул акыбалдабыз азыр. Анан ушул куудулдар айрыкча бири-бирине сатира ойногондо бири-биринин үстүнөн катуу тамашалашкан учурлар болот. Анан ошондо учурда сиз же бирөөнү тарынтып алган же сизди бирөө тарынтып алган учур болду беле? Жок, андай болгон жок, бирок Токтобой чакырып калды. Черечиева радиодо иштейт экен да. Радиодо ушундай бир көрсөтүү эскерүүнү уюштурабыз. Дөөлөт математик деген биздин куудул болгон. Ошону баягы чал кемпирде ойнойт эле да. Ошону туура неме эскерүү немесин уктуруп кылайлы деди да. Бардык, Келбек Ниязов барды, башка куудулдар барды. Рахман Разыков дагы Бишкекте жүргөн экен. Анан чакырса келбейт да. Рахман байке, келсеңиз, bu yakta bardıq kudullar toplulup kaldı dese. Kimde dedi, Kelbek Niyazov, Жамбыл Камчиев, tigi var, bu var, dep bir-iki kudullar da işte. Men hazır barbayım. Men luşu Жамбыл Камчиев'ti eskerүү konsertine baram dedi. Neme, eskerүү konsertine emez, eskerүү көрсөтүүсүнө baram dedi da. Ukturuusuna. Radyoda da. Ukturu dedi. Ukturu, ошондой уктурууга барат элем dedi. Dediler. Анан Токтобойдун көзү чыгып калды. Байке ушинтип айтабы деп. Түз эфир болуп атат деди. Эчтеке эмес дедим. Рахман, сен жакшы эле келбей койдуң дедим. Азыр биз топтолуп калган экенбиз. Эми кийин дагы ушинтип топтолобузбу же топтолбойбузбу? Азыр бирөтөлө дөөлөт менен кошуп сени деле эскерип кое берели дедим. Андан бетер тиги Токтобойдун ушинтип тамашалашасыңар дейт. Анан өзү айтып атпайбы, мен Жамбылдын эскерүүсүнө барат элем деп. Мен азыр эле өткөрүп коеюн Рахмандын эскерүүсүнө моментально ошол жере жакшы бал эле деп айтып коеюн, жакшы жактарын деп айтып коеюн. Анан баягы сатиралар ар кандай болот да. Ошондо мындай эл күлбөй калган учур болду беле сатираңызга? Күлбөй койгон. Бир-эки интермедиябызды ойноп, эксперимент кылып алып чыксак, бир интермедиябыз Раматылык Бекболот Келбек деген неме бар эле, артист ошол экөөбүз ойнодук да, ойносо келди, күлбөй койду да. Күлбөй койду эле, унчукпай, эмне болду деди. Жакшы ойной албай койдук дедим да. Баягы идеяны жеткизе албай койдук да. Анан күлүп, балдар күлүп атышпайбы, мындай окуялар болот. Анан бир кызык окуя болгон, мен сахнада Рахман успат этип атат да. Анан күмөндөр мында жерде отурат. Biz köşөгөн артындабыз. Анан Абдылдак айтты, жаңы интермеде бар. Ойнойлу экөөбүз деди. Кайсы деди. Мен пенсия мал албай жүргөн чалмын. Сен болсо айылдагы налог топтогон жигитсиң. Айылда айыл өкмөттө иштейсиң, салык топтойсуң. Сен как раз мени издеп жүргөн болосуң. Жерге салык, үйгө салык, уйга салык деп жүрөсүң. Мен болсо пенсия мал албай жүрөм. Пенсияны сен таркаткан. Айылда сен таркатып жүрсүң. Ошондо экөөдөн ушагында бир сера бириз сөгүп, бир сера анан ыйлап экөөбүздөн. Экөөбүз ушинтип уруштурган өкмөт деп айтып, анан кайта экөөбүз жарашып бирибизге бирибиз пенсияны алдым деп кол коюп берем, сен болсо немени налогторду, салыктардын баарынан кутулду деп төлөп бересиң, неме жазып кол коюп бересиң, болду анан экөөбүз таркап кетебиз дедим. Десе, анан мен номерим келип калды, анан чыктым мен Рахмандан. Чыгып, номерим айтып бүтүп, бир 15 мүнөттөн кийин кайта келсем, уже бирөөсү чал болуп, бирөөсү салыкчы болуп, чыгып кетти. Күмөндөр мындай отурганда, күмөндөр сыра түшүнтүр дагы Абдылда экөө ойноп салышты да. Мен карап, тамаша кылып, акмактар, мен азыр эле оозуман чыккандар меникин ойноп койдуңар деп айтып атпаймынбы? Десем, күмөндөр келет дагы. Программаңы жамыласаң, эскили программамен жүресиң деп коет кетет. Болбосо менин азыр эле айтып аткан буквально Абдылдага түшүндүрүп аткан номерди экөө ойноп коюп атпайбы? Абдан жакшы. Чоң рахмат агай. Ушундай үйүңүздү көрсөтүп, ушундай чай үстүндө согону майып куруп бергениңиз үчүн бар болуңуз, аман болуңуз. Сиз дагы. Элди күлдүрүп эле жакшылык. Сиз дагы ушундай зерикпей кайта-кайта келгениңер үчүн рахмат. Жолго чыксаңар, жолуңар шыдыр болсун. Жолдошуңар кызыр болсун дегендей. Мына өткөндө Рахман экөөбүз чач тарашка бардык эле. Бизде ошто арзанчылык, Кудайга шүгүр. Чач тарашка барып отуруп, Рахман чачын алдырып калды. Алдырып бүткөндөн кийин канча болду десе, 5 сом болду деди. Мен сүйүнүп кеттим. Ого, эгер Рахман 5 сомго алдырган болсо,
Meniki 2,5 so'm araң bo'ladi dedim. Men dag'andan keyin shart o'tirib tegizlab qo'ying deb o'tirsam, bitgandan keyin qancha bo'ldi desam, sizniki 10 so'm bo'ldi deydi. Qanday 10 so'm bo'ladi? Tigi Rahmondikini solishtirmabmi, menikini bo'shatib qarab ko'rsang unday. Boyaka o'zingiz o'ylab ko'rsangiz, ne buğdaydı tegiz urgan oңойбу же машак терген оңойбу deydi. Mening chachim alarga mashaq bo'lib qoldi-da.